Өткөн аптанын соңунда Жогорку Кеңеш калктын жана ишкер чөйрөнүн салык оорчулугун жеңилдетүүгө багытталган мыйзам долбоорун кабыл алды. Салык кодексине бизнестин жана калктын кызыкчылыгын көздөгөн негизинен 10дон ашуун толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди. Бул багытта жыл башында президенттин да атайын жарлыгы чыккан болчу. Азыркы учурда мына ошол салык кодексине киргизилген жаңы толуктоолор жана өзгөртүүлөрдүн негизги мазмуну боюнча мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков мырза менен маектешебиз. Маекти мен Кубанычбек Жолдошов алып барам. Саламатсыздарбы? Урматтуу Кубанычбек мырза, студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздар. Айтсаңыз, Кубанычбек мырза, салык кодексине калктын жана ишкер чөйрөнүн жана салык жүгүн жеңилдетүүгө багытталган бир топ чаралар киргизилгендиги тууралуу өткөн Жогорку Кеңештин талкуусу учурунда белгилүү болду. Мына ошол салык жүгүн жеңилдетүү чаралары негизинен кайсы тармактарга тиешелүү? Саламатсыздарбы? Негизи азыр эл журтубуздагы ишкерлер дагы көрүп жатат. Салык реформа улантууда. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич баш болуп өзүнүн көзөмөлүндө ошо салык чөйрөсүнө дагы өзү көңүл буруп, анан бир четинен ишкерлерге, элибизге мындай жеңил, оңой салыкты төлөш деген максат болуп жатат. Ошол эле учурда кээ бир ошол салыктан качкандарга болсо катуу мындай администрациялоо көзөмөл күчөтүлүп жатат. Эми азыр кабыл алган мыйзам боюнча айтып кетсек, ошо биздин президентибиздин 2 жарлыктын аткарылышы болуп жатат. Бул жерде жөнөкөй адамдарга дагы тийиштүү жакшы колдоо максатында нормалар кабыл алынды. Ошол эле кезде биздин ишкерлерге дагы атап кетсек, автоунаа салыгы боюнча дагы көп талкуулоо болгон. Былтыр жол төлөмү деп 1 литрине 1 сом деп кирип, анан элибиз дагы жарандарыбыз ошо суроолорду берип жатты. Мына жыл сайын автоунаа салык төлөйбүз. Ошол эле учурда эми дагы ошо күйүүчү май материалдарга ошо 1 сом кирип атат. 2 жолу төлөп калатабыз деген ой пикирлер да болду да. Бул биринчиден. Экинчиден, автоунаа салыктын дагы бир жерлери бар. Мына кээ бир жарандар жана ишеним кат менен автоунаасын сатышат. Же иштебей калган автоунаалар бар, бирок базадан чыгара элек да. Бирок ага да төлөш керек. Анткени базада турат, ал иштеп айдап атабы, айдаган жокпу деп эми салык кызматы биз деле билбейбиз да. Базада турат. Анан көп учурда жана справка алабыз дейт, жана карызы барбы, жокпу. Анан ушундай мурун саткан автоунаанын салыктары төлөнбөй калган. Ушундай көп көйгөйлөр болуп жатты да. Ошондуктан ошо жол төлөмү бул мындай адилеттүү, ким көбүрөөк автоунааны айдаса, анда ошо көбүрөөк сатып алып, көбүрөөк төлөйт деген. Ошол эле кезде ошо жолго дагы таасири көбүрөөк деген ой менен анда автоунаа салыгын жоюш керек деген ошо тапшырма чечим болгон да. Бул биринчиден элибиз дагы ошо жыл сайын төлөп, анан төлөбөгөндөрдү жана ички иштер министрлиги менен рейдтерге чыгып, ушундай убара боло тургандарды жок кылып, андан көрө ошо дароо эле ошо сатып алганда эле билинбей эле акырын төлөй берет. Ал болсо жол төлөмү жол фондуна түшөт. Жол фондунан мына элибиз деле көрүп атат, баардыгыбыз көрүп атабыз. Бүт республика боюнча жолдор курулуп жатат, оңдолуп жатат. Ошонун дагы бир булагы болуп, ошол жол төлөм болду да. Транспорт салыгы жоюлуп, ал жанагы май күйүүчү майга которулуп атат да. Ошондо күйүүчү майдан башка дагы газ менен жүрө турган транспорт каражаттары бар. Азыр электромобилдер көбөйүп атат. Аларда салык төлөйбү? Абдан мындай жакшы суроо. Анткени электр унаа боюнча айтып кетейин. Анткени электр унаа болсо жана автоунаа салыктан негизи бошотулган. Буга чейин деле. Ошол үчүн ал маселе мындай жеңилирээк болот болуш керек деп ойлойм. Анткени туура жол төлөм деген электр унаага мисалы төлөнбөйт. Ал жерде жана 1 литрине 1 сом деп, ал болсо электр энергия менен
эме болуп жүрөт. Ошондуктан ал жол төлөмү да жок, бирок автоунаа салыгы деле мурун деле бошотулган, төлөнчү эмес. Бул албетте мына экологияга мындай жакшы таасир эткен маселе деп, мына бизде дагы ыш боюнча көйгөй бар, мына кышында өзгөчө Бишкекте мисалы. Ошондуктан өз убагында ошо экологияга мындай жакын, таза деп бошотулган да. Ал эми газ менен иштеген автоунаалар боюнча туура мурун автоунаа салыгы төлөнчү, жол төлөмү болсо аларга жок. Бул эми маселени карап көрсөк болот. Албетте транспорт министрлиги тейлейт ошо жол төлөмүн. Мен ойлойм, чогуу бир карасак болот. Бирок кээ бир мындай ой дагы болуп атат. Газ менен иштеген деле ошо экологияга мындай жакшыраак, тазараак дегендей. Мүмкүн ал жагын деле ошол жол төлөмүн мүмкүн төлөбөй турушат деген ой дагы бар да. Ишкерчилер, айрыкча соода тармагындагы иштеген ишкерлер жана бирдиктүү салыкка байланыштуу аябагандай көп арыз армандарын айтып, ошонун негизинде президент Садыр Жапаров бизнестин үнүн угуп, жыл башында атайын жарлык чыгарган эле да. Азыр мына салык кодексине дагы киргизилген экен. Мына ошол бирдиктүү салыкка байланыштуу өзгөртүүлөр тууралуу айтып берсеңиз. Реформа деген бул дароо эле туура бүт мындай кадамдар туура боло бербейт экен. Кээ бир учурларда кээ бир кадамдарды бир оңдоп, түздөп кетиш керек да. Ошол эле маселе боюнча мына элибиз өзгөчө базарларда биздин ишкерлерибиз көп ошо кайрылуу кылып жатышты. Анан биз дагы ошо үнүн эске алып, президентибиз дагы тапшырма берди. Элибизге мындай кыйнай турган эмес, жөнөкөй, жеңил мындай салыкты оңой төлөй турган ыкма кылгыла деп. Анан биз дагы ошо ойлонуп, анализ кылып, чын эле мына өмүр бою патент менен иштеп жүргөн ишкерлер бир заматта ошол жана бирдиктүү салыкка өтүп, анын отчетун берип, электрондук түрдө. Ал эми жөнөкөй эл ошо баары бир туура эмес толтура алам деп бирөөнү жалдап бухгалтер кылат, ага акчасын төлөйт. Андан тышкары жана электрондук эсеп фактура, аны дагы билиш керек, кандай товарларды киргизиш керек, бааларын эл менен жана сатуу болсо калкка, анда көзөмөл кассалык машина. Эми чын эле ошо мындай бир заматта кыйын мындай ыкмалар болуп кетти деп биз дагы эске алып, азыр патентти кайта киргизип атабыз. Бирок киргизгенде дагы мурун чоң мисалы компаниялар ошол патент аркылуу көп ошо товарларын бааларын төмөндөтүп, кандай бир ушундай схема жолдорду таап, салыктардан качып азыраак төлөйбүз деген көп мына мурун мындай кемчиликтер бар болчу да. Ошондуктан азыр бүт кемчиликтерди жаап, бир четинен ошол чоң компаниялар ошол мындай ушундай колдонуп калбасын деп, биринчиден. Экинчиден, ошол чоң компанияларды көзөмөлдөйбүз деп, бүт ошол жана кичи, орто бардыгын бир ушундай жана эсепке мындай татаал жол болбосун деп, кичи орто бизнеске жөнөкөй ыкмаларды ошол эле мына патент түрүндө киргизип бере атабыз. Чоң компанияларды болсо толук кандуу администрациялоо күчөтүлүп, мурунку болгон жана кемчилик бир эмелерди жаап, эске алып, буюрса жакшынакай планды дагы толтуруп, планды ашыкча менен мына жарым жылдын ичинде чогултуп атабыз салыктарды. Ошол эле кезде ызы-чусу жок, кичинекей орто бизнес жана базарда, ысыкта, суукта ошо өз оокатын кылган биздин жарандарыбызга дагы мындай жөнөкөй, жакшы шарттар менен иштей турган ошо мына кадамдар болуп атат. Ал эми мына патент кирип атат. Ошол эле учурда бирдиктүү салык болсо өзгөртүүлөр жана 0,1 ставка 1% жокко чыгарылып жатат. Эмнеге? Анткени 1% деген бул 50 миллионго чейин, негизи 15 миллионго чейин 0%,
Бул айтканда кичи бизнес, өзүн жана үй бүлөсүн бага турган көпчүлүк ошо региондордо кичинекей дүкөндөр мисалы же кызмат жумуш кылуу ошол жылына 15 миллион акча жүгүртүүдөн ашпаса, анда ошол ККМ менен иштеп, ноль менен иштесе болот. Бирок ошол эле ноль менен иштегендердин арасында 75 миң бизде ошо ишкер бар, ноль ставка менен иштеген. Анын ичинде дагы биз жолугуп жүргөндө ошол эле базарда же дүкөнчүлөр бизге ошол патент эле киргизсеңер, анткени нольдо иштегенде ККМди колдонуш керек. Анан кээ бир учурлар бар, мына көп киши кардарлар келип калып, жетишпей калабыз дейт. Атайын эмес, бирок ошондой учурлар болуп калса, салык кызматы бизде ошол көзөмөл жана сатып алуу деген бир ыкмаларыбыз бар. Анан эки жолу ошол чек бербей калса, анда айып пул салып туруп, 0-дон 4-2%га өткөрүлүп кетет. Анан биз андан көрө ошо жанакай жөнөкөй патент эле төлөйлү. Биринчиден ошо салык төлөп атам деген дагы ой бар деп ишкерлер айтып атат. Мен 0 менен иштегенде өзүмдү мындай туура эмес сезип атам, салыкты төлөбөй калгандай болуп атам, мындай бузуп иштегенде болуп калатам деген бизде патриот ишкерлер дагы көп да. Кичине болсо да ошо салыкты төлөйүн дегендер да бар да. Ошол эле кезде жанакындай учурлар болуп калат. ККМди колдонбой калып, айып пул дагы кайта эле силер бизди алдап эле ошол айып пул менен эле толтурасыңар деген ой бар. Бирок андай бизде деле ой жок, бирок мыйзам чегинде. Эгер ККМ болсо, анда колдонуш керек, талаптары бар дегендей. Ошондуктан мына 15 миллионго чейин 0% калып атат. Кээ биркилер бар, жакшынакай көнүп калышты, иштеп атышат мисалы. Койсоңуз, ошондо жылдык соода жүгүртүүсү 15 миллиондон ашпаса, ошо 0% менен кала береби? Ал кала берет. Ал ошол калкка эгер жана кызмат кылуу товар сатса, 15 миллионго чейин ал кала берет. Бул калоо да. Кээ бир ишкерлер айтат, мен 0го көнүп калдым, иштей берем. Эмнеге силер мындай ошо жокко чыгарып атасыңар деген ойлор дагы бар да. Ошондуктан 0 калып атат 15 миллионго чейин. Эгер патент менен иштейм десе, азыр мына өкмөттүн токтом долбоору иштелип чыкты, буюрса коомдук талкууга чыгат, макулдашууга жиберилет. Ал жерде азыр биздин оюбуз мындай болуп атат, базарларга патент киргизип атабыз. Ошол базардан тышкары жана чоң эмес павильон жана киоск, ушундай бир чоң эмес дүкөндөргө мүмкүнчүлүк деп сунуш болуп атат. Ушулар болсо мына 0 менен иштесе болот, же ошо патент менен. Мындай айтканда калоо бар да. 15 миллиондон эгер ашса, мурун 30 миллионго чейин 0,5% болчу. Эгер 50 миллионго чейин болсо, акча жүгүртүү көлөмү жылына, анда 1%. Эми ошол 1% жоюлуп, ошол 0,5 деген ставка 30 миллион эмес, 50 миллионго чейин жогорулап жатат. Бул мындай айтканда төмөн ставка 50 миллионго чейин болуп, мындай жакшы шарттар дагы болуп атат. Бул ошол кимге ушундай лайыктуу болсо. Анан бирликтүү салыкта 0,1 деген ставка бар эле. Бизде 6 базар колдончу ошол 0,1-ди. Эми чын айтканда ал жерде 3,5 миң ишкер болсо, ошол 0,1 ставкада катталган. Жылына 24-жылдын жыйынтыгы менен 5 миллион сом эле түштү. Бул мындай айтканда өтө көп эмес да. Анан орточо санаганда бир айга 1,5 миң сом төлөп жүргөн да. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол 6 чоң жана дүн саткан базарлар, ошол эле мына Дордой Фуд, Мадина жана башкалар толук кандуу жана эсебин көрсөтпөй, өзүнүн оборотторун көрсөтпөй иштеп жүргөнү да. Ошондуктан эми бири-бирибизди алдап эле коелу, анда мына 0,1-ди жоюп эле, анда жанакындай патентке өткүлө. Патент болсо, бул мына өзгөчө сода чөйрө бар, мына Дордой менен Кара Суу. Ошонун мындай системасын патент кылып мындай киргизип атабыз да. Ал жерде кандай оборот болсо, ошого катталып, ошонун ставкасын төлөйт. Мисалы, 8 миллионго катталса, анда айына 3,5 миң сом төлөйт. Кээ биркилер 100 миллионго катталышы мүмкүн.
ал албетте ставкасы көбүрөөк. Бул мындай айтканда адилеттүү системада ишкерлер деле мына Дордой Кара сууда жакшынакай иштеп отушат. Өзүнүн жана акча жүгүртүү көлөмүнө катталып иштеп, ызычуусу жок, мындай бири-бирибизди түшүнүп, мындай айтканда азыр эч мындай көйгөй жок да. Мына өлкө салык кызматы бизди укпай жатат, туура эмес кылып атат деген дагы сөз жок. Анткени биз эл менен жолугуп, албетте эми беш кол тең эмес, кээ биркилер арасында деле бар. Ишкерлер өздөрү эле тарбия алып коет экен. Ошо Дордойдо деле кээ биркилер катуу мындай ызылдап жүрүшкөн, эмнеге мындай деп. Анан жана оборотторду тактап өткөндө бири-бирине эле айтып коет экен. Уятың барбы, дүн менен сатып анан 8 миллионго катталып калып турсун. Сен жок дегенде 30 миллионго катталыш керексиң деп бири-бирине менен мындай айтканда айтып эле түзөтүп койду. Мына салык төлөө түшүнүктүү жана жөнөкөй, анан адилеттүү болуш керек деген негизги принцип бар эмеспи? Салык мыйзамдарынын принциптери боюнчачы. Адатта ошол патенттик системанын дагы бир өксүктөрү, кемчиликтери тууралуу айтылып келди эле. Айрыкча жанагы бир Дордойдогу эле соода кылган адамдарга, ишкерлерге карата салык салуунун өзгөчөлүгү боюнча айтканда, мисалы үчүн 100 миллион сом өлчөмүндө соода жүгүртүүсү бар ишкер менен бир 10 миллион сомдук соода жүгүрткөн ишкердин ортосунда бирдей эле салык салуу системасы иштеп жатат. Бул адилетсиздик деген дагы бир маселе көтөрүлүп келди да. Бардыгы эле баягы бирдей салыктык патентке кирип алган, экөөнүн айырмасы асман менен жердей да, ушул экөө айырмаланыш керек деген сыяктуу негиздерден улам жана ККМ киргизилиш керек, анан бирдиктүү салык киргизилиш керек деген маселе көтөрүлгөн болчу да. Анан ушул кемчиликтерди кантип жоюсуздар? Ушу патенттик системага кайра өткөндө ошол кемчиликтерди оңдоп кете турган механизмдер киргизилеби? Туура мурун деген патент 8 миллионго чейин деген талап бар болчу. Азыр деле ошондой талап бар, бирок соода чөйрөсүнө ошол сиз айткан мындай учурларды эске алып, мурун деген ошол 8 миллионго чейин деп патент кирип алчу, ошол эле мисалы Дордойдун ичинде. Акча жүгүртүү көлөмү ошол 8 миллиондон ашпаган ишкерлер эле бар болчу. 8 миллиондон ашкан ишкерлер деле бар болчу. Мисал келтирип койсом, азыр Дордой Кара сууда ошондой эле система менен азыр башка базарларда деле патент буюрса киргизели деп атабыз. Ал жерде ошол бөлүнгөн. Кандай оборот болсо, ошондой ставканы төлөйт. Мисалы, жана айтып кеткендей, 8 миллиондон ашпайм деген ишкер ошого катталып, айына 3,5 миң сом төлөйт. Ошентип 8 миллион, 15, 30, 50 деп 200-кө чейин, анан эң жогорку ставка 200 миллиондон жогору деген оборотко катталса, ал жылына 1 миллион сом, айына 83 миң сом төлөйт. Ошондо айырма бар. 8 миллионго катталган 3,5 миң сом төлөйт, 200 миллионго катталган 83 миң сом төлөйт. Эми мисалда ошол 83 миң сом төлөй турган ишкерлер азыркы учурда Дордойдун ичинде дээрлик 100дөй ишкер бар. Демек, ушул 100 ишкер, бул дүн менен иштеген ишкерлерди, дүн менен иштегендер, ушул мисалы 100 ишкер, мына 1 жыл, 2 жыл мурун эле ошол 8 миллиондон ашпайм деген патентти алып төлөп жүрчү. Мурун. Эми азыр болсо мындай адилеттүү система болсун деп, ошо оборотторго бөлүп, кандай оборотуң бар болсо, ошондой ставка төлөш керек деп. Албетте, жана эсеп фактура, ККМ негизи так эсеп болмок да. Бирок, жана мен айтып кеткендей, көйгөйлөр бар, элибиз дагы даяр эмес экен. Ошондуктан азыр ушундай жөнөкөй, бирок мындай адилеттүүрөөк система кирип атат. Ошол эле кезде мен жана айтып кетпедимби, чоң компаниялар ушундай патент эмелерди колдонбой, өзүнүн жана туура эмес схемаларына. Кээ бир мындай айтканда чектер да коюлуп атат. Мисалы, патент менен иштеген ишкерлер ошол эле Дордой өзгөчө зоналарда алар импорт кыла албайт деген дагы
чечим болду. Мындай айтканда, эгер чын эле эсепке кыйын болуп атса, эсеп фактура, жана отчетторду бергенден кыйналып жатса, андай ишкерлер импорт деле кылбаш керек негизи. Эмнеге? Анткени импорт деген ал дагы оңой эмес. Ал чет мамлекет жана ишкерлер менен сүйлөшүп, алып келип, импорт кылып, импорттун отчетун берип, мындай айтканда, анда импорт кыла албайт. Ошондо чоң компаниялар жана ошол патентке кирип алып, же жана өзгөчө зонага кирип алып, очойгон импорттарды кылып, төмөндөтүлгөн ставканы төлөп, ошону бүт жаап атабыз. Эгер чын эле чоң компаниялар болсо, эми товар деген асмандан түшпөйт. Же импорт болот, же өндүрүлөт. Демек, ошол өндүрүүчү, импорттоочулар жакшынакай эсепти кылыш керек. Алар ошо же жалпы режимде, же бирдиктүү салыкта катталыш керек. Ошондуктан биз мындай айтканда чоңдордун жана эң башында болгон соодасынан биз толук кандуу салыктарды чогулта алабыз. Андан кийин жана базарларга сатылып, базарлар дагы же калкка, же региондорго, жана дүкөндөргө сатса, ал жерде төмөнүрөөк салык жүгү боло берсин деп, биз мындай айтканда чоңдордон толук кандуу чогултабыз. Буюрса, бюджет ошондон эле толуп калат. Мына 95% ошо чоң, орто бизнестен эле чогултулат. Болгону 5% ошо кичинекей ишкерлерден. Биз ошол үчүн мындай айтканда 5%ды ызылдатып, мындай айтканда кыйнап, ошол салыктарды ошо бүт чоң компаниядай эле бүт ушул процедураларды кылбай эле койсунчу деп, аларга жеңилдик бере атабыз. А ошол 95% түшө турган салык төлөй турган компаниялардан биз аларды мындай администрациялоо күчөтүп, аналитиканы күчөтүп, ар бир тармакта ошол соода чөйрөсү болобу, курулуш тармагы болобу, ар бир ошол тармакты изилдеп, далилдеп, мындай айтканда, кайсы жерде кемчилик бар болсо, же ошо салык кодексте болобу, мыйзам жагынан, же кандай бир процедура жактан кемчиликтер бар, ошолорду колдонуп, мисалы салыктардан бир качып, же азыраак төлөй тургандарды баарын тап, жаап, ошол эле кезде аларды мындай жөн эле кыйнай бербей, чоң компанияларга да биз мындай айтканда жакшы мамиле кылып, кээ бир учурларда бар, туура эмес текшерүү болуп калышы мүмкүн. Азыр апелляция институтундагы биз күчөтүп атабыз. Эгер райондо кандай бир ошо чоң компанияны текшерип, мындай туура эмес чечимдерди кабыл алса, анда ал салык төлөөчү апелляцияга кайрылат, борбордук аппаратка. Анан апелляция жакшылап карап туруп, эгер район туура эмес чечим кылса, анда биринчиден ошол чечимди жокко чыгарып, экинчиден ошол текшерүүчүнү катуу жазага тартабыз деген азыр төрага дагы ушундай тапшырма берди. Бул эмнени көрсөтөт? Бул ошо чоң компанияларга деле биз айтабыз. Ошо бизде бекитилген ставкалар деле өтө мындай чоң эмес. Ошо региондо болобу, дүйнө жүзүндө карасак деле. Бирок ошону толук кандуу төлөп бергиле болду, силерге маселе болбойт. Биз кыйнабайбыз, тескеринче мына кабыл алынган мыйзамда салык төлөөчүнүн рейтинги деген институт кирип атат. Бул салык төлөөчүнүн рейтинги ошол ишкерлерге эмне берет? Мамлекеттик органдар үчүн канчалык маанилүү? Биз ойлойбуз, ушул рейтингти киргизип, ошол компаниялар өзүнүн жакшы көрсөткүчтөр болсо, ак ниет менен бүт талаптарды аткарып, иштеп атса, салыктарды төлөп атса, мисалы ар бир ошо тармак багытта өзүн жана орточо, эми буну дагы ойлонуштурабыз, бирок ойлор да, орточо салык жүгү бар да, мисалы курулуш тармагы. Орточо ошол өзүн жана кирешеден орточо салык жүгү бар. Мисалы бирдиктүү салык ошол оборотунан накталай болсо 6%, накталай эмес 4% деп бекитилген. Бул мындай айтканда ошол салык жүгү да. Ошондон кем эмес, мисалы төлөп турган компания бүт отчетторун өз убагында берген, жакшы мындай репутациясы бар компаниялар, мисалы жогорку ушундай рейтинг болсо,
биз ойлоп атабыз кандай бир ушу артыкчылык жакшы бир колдоо максатында дагы биз тараптан салык кызмат тарабынан, мамлекет тарабынан жакшы бир мындай жеңилдиктерди берсек болот деп. Ошол эле мисалы салык текшерүүлөр болбойт деген ой бар. Мисалы ошондой жакшынакай иштеп атса, аны барып, бухгалтерин эме кылып, мындай убакыт кетирип дегендейчи. Андан тышкары кандай бир эми арганда болот да. Кээ бир учурларда жана бир карыз болуп калып, мисалы, бирок буга чейин жакшынакай төлөп жүрөт, жакшы мындай салык төлөөчү. Анда бизде жана бөлүп төлөй турган ыкмалар бар салык кодексте. Бирок банктын кепилдиги болуш керек. Кээ бир учурларда ошол банк кепилдик жок эле, ошондой биз чечимдерди кылсак болот. Мүмкүн ошондойлор. Анан биз ойлоп атабыз, мүмкүн салык жагынан эле эмес, башка мындай багыттардан да карасак болот. Бул мындай да жогорку рейтинг болсо, бул ошо өзүнүн чөйрөсүндө, элдин арасында жакшы мындай имидж, репутация. Кой, мурунку учурлар бүттү, салыктан качып, мүмкүн мен ошо салыктан мондай качтым, азыраак төлөдүм деп мактанчу мүмкүн. Азыр болсо жок, мен көбүрөөк салык төлөдүм, мына өлкөбүзгө, өнүгүүсүнө көбүрөөк салым кошуп атам деп, мындай атаандашуу болгон жакшы болот деп биз ойлойбуз. Анан ошол рейтинг дагы жогорку болсо, ал мындай өзүм дагы эмес да. Анан ар бир ушул компания ушинтип аракет кылып, анан биз ойлоп атабыз, ошо мүмкүн ушу салык эле эмес. Эмнеге? Анткени ошол эле курулуш эми мисал болуп калыптыр. Курулуш бир компания. Бүт салык жагынан жакшы көрсөткүчтөр бар, бирок элдин арасында жаман мындай сын пикир, ойлор бар. Анткени өз убагында жана эксплуатацияга бербейт. Мүмкүн жана техникалык паспортты бербейт. Ошондой учурлар бар. Же жакшы мындай сапаттуу курбай койгон, мисалы. Анан кантип мисалы биз жогорку рейтинг кылабыз. Эл эле талап коет да. Ушул компанияга жогорку рейтинг берип коюп турсунар, туура эмес болгон депчи. Ал жерде коррупциялык тобокелчилик да болуп. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушул коомдук үн деген дагы бир критерий болуш керекпи деп. Ошону буюрса эми жакшылап талкуулап, ошондо киргизели деген бир оюбуз бар да. Андан тышкары жана бизде заслуженный жана ишкер деп, анан эмгек сиңирген ишкер деп, анан жана паспорт дипломатиялыкпы же жана кызматтык паспортпу, кээ бир жерлерге виза жок, ушундай бир негизи кирген. Президенттин жарлыгы дагы бар, мыйзамдар да кабылган. Ошол менен мүмкүн дагы ошол байлайбыз да ошол рейтинг менен. Эми буюрса мен ойлойм, ишкерлер менен дагы, коомчулук менен, башка мамлекеттик органдар менен дагы ошону жакшылап иштеп, ишке ашырсак жакшы эле болот деп ойлойбуз да. Кубанычбек мырза, мына айтсаңыз, салык төлөө маданияты, анан жанагы айрыкча ушу көп өнүккөн өлкөлөрдө чоң компаниялар ошол төлөгөн салыгы менен баркталып, бааланып, ошону менен бир тиешелүү маалыматтар жыл сайын чыгып, жыйынтыкталып турат экен да. Бизде эмнегедир ушул нерсе жакшы калыптанбай келе жаткансыйт. Мамлекеттин астындагы өзүнүн милдеттерине карата дагы атаандаштыкты пайда кыла тургандай бир чөйрө түзүлбөй жаткандай да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Негизи бар андай иш-чаралар. Мурун салык кызмат тарабынан жана эң мыкты салык төлөөчү деген наам дагы берилип жүргөн. Анан кээ бир ошол жана журнал эмелер бар. Ал жерде дагы 500 эң жана чоң мыкты салык төлөөчү деп өзүнчө тизме бар негизи. Бирок биз жана айткандай рейтингти киргизип атканыбыз буюрса ушуну дагы камтып кетет да. Ошол жерде ошол жогорку рейтинг деп, мисалы ошол 500 болобу, 1000 компания деп, албетте ошондагы жарыялап, эл дагы билсин, баардыгы билсин ким кандай төлөйт деген биринчиден. Анан эми биз ойлойбуз, мен да бир жеке оюм бар, бул жана республикалык деңгээлде ушундай бир тизме рейтинг болсо, анан ошо райондордун ичинде дагы, мүмкүн областтын ичинде, анткени кээ бир райондо бар, эми республикалык деңгээлде албетте ал мындай кичиле ишкана болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол райондо мисалы жакшы мындай
10 мисалы жумушчу орун түзөбү же 20 түзөбү, ал мындай айтканда кичинекей ушул айыл өкмөттө мисалы жакшы ушул 20 үй бүлөгө мындай айтканда жумуш берип жатат, киреше берип жатат. Андан тышкары кандай бир ошол райондун деңгээлинде бир жакшы ошол коомго бир кичинекей ФАП болобу же бир бала бакча болобу куруп берип дегендей ошондой. Мен ойлойм ушул ар бир райондо дагы ушундай бир эме алса, ишкерлер дагы мындай акча эле мындай таппай, элдин дагы мындай арасында жакшы орун болсун деп, ошентип буюрса жана салык маданиятты дагы жогорулталы деген ойдобуз да. Буга чейин бизге белгилүү болгондой, мисалы үчүн ак ниеттүүлүк, айбердүүлүк менен салык төлөгөн чоң компаниялардын кожоюндары деле эмнегедир жылына канча салык төлөп жаткандыгын ачык коомчулукка жарыялагандан тартынып чыгаргысы келбей ошол маалыматты жашыруун кармагысы келчү да. Бул мүмкүн баягы көп эле коомчулуктун назарына илингиси келбегенден улам болушу да мүмкүн, же ошондой маданиятты биздин ишкерлердин арасында анча калыптана электигиненби, же болбосо жана уюшкан кылмыштуу топторунан корккондуктанбы. Азыр ушул бир мындай ишкерлер өзүнүн баягы ишкердигинин негизги көрсөткүчү катары ошо жумушчу жаңы жумуш орундарын түзүүсү жана мамлекетке төлөп жаткан салыктардын өлчөмү менен бир баалана тургандай бир система түзүлөт деп ишенсек болобу? Ооба, мен жана айтып кеткендей ошол маселелерди чечип кетет. Анан сиз туура айтасыз, мына биздин генералыбыз да Камчы Кыдыршаевич дагы өзүнө көзөмөл жеке алган жана кылмыш уюшкан жана мындай элементтерди дагы жок кылып, бул мындай айтканда бизнеске дагы мындай эркин иштегенге, өзүн жана салыктарын бүт көрсөткүчтөрдү көрсөткөнгө, элдин арасында мен мына жакшынакай иштейм, таза иштейм дегенге дагы мен ойлойм бир кадам да. Албетте анын ошонун баардыгын чечип, ошо салык маданият, ошо салыкты төлөш керек, качпаш керекпиз деп, мындай ошол маданиятты буюрса дагы мындай өркүндөтөбүз да. Бирок эми мындай да, кээ бирлер бар, ошо баары бир ошо салыктан качып азыраак төлөсөм дегендерге албетте катуу мындай администрациялоо, катуу көзөмөл кирип атат. Ошондуктан мүмкүнчүлүк менен колдонуп кайрылып кетет элек, ошо жакшынакай иштеп, киреше деле таап, салыктарын деле төлөп, ошо элдин арасында дагы мындай урматтуу өзүнүн ордун алган адам болсо деле, эми бир жашайбыз, ошо коркуп, качып, анан алдап, ошондон алыс болуш керекпиз да. Мына салык жашыруу же салык төлөөдөн качуу бул кылмыш экендигин баарыбыз эле билебиз. Бирок ошол учурда дагы мындай тырнакчанын ичинде өтө акылдуу ишкерлер да көп да. Салыктан качуунун же салык жашыруунун бир мындай мыйзамдуу жолдорун, мыйзамдуу жылчыкчаларды таап алганчы. Бир эле мисалга алып көрсөк, мисалы үчүн салык төлөбөө үчүн, мисалы үчүн кошумча нарк салыгын төлөбөө үчүн жанагы эркин экономикалык зоналардын аймактарына кирип алган өндүрүш ишканасы, экспорттук потенциалы бар ишкана катары өзүн позиционировать этип ошол жака кирип алган ишканалар да бар да. Албетте, мисалы үчүн экспорттук потенциалы бар ишканаларды колдош керек, бирок кээ бир ишканалар, мисалы үчүн чайды сырттан алып келип, бул жерде таңгактап, упаковка кылып, анан кандайдыр бир аз көлөмдө бир экспортко чыгарышы мүмкүн, бирок негизинен өлкөнүн ичине эле сатып, бирок ошол эле учурда кошумча нарк салыгын жана салыктын башка түрлөрүн төлөөдөн качып келип жаткан ишканалар бар да. Мына ушундай ишканаларга кандай чаралар колдонулат? 19-жылдан баштап ошо эркин экономикалык зонада чыгарылган продукция биздин жалпы аймакка чыкканда Кыргызстандын кошумча нарк салыгы толук төлөнөт. Мындай айтканда мүмкүн ошо 19-жылга чейин ошондой учурлар болгон, бирок 19-жылдан баштап бул негизи жабылган да. Азыр толук бүт ошо сатылса кошумча нарк салыгы төлөнөт.
Ошо анан мүмкүнчүлүк менен колдонуп мыйзамдын дагы ошо бир нормалары бар. Карыз кечүү деген. Ошо 2022 жылга чейин ошо карыздар кечилип жатат. Ал жерде болгону жана кылмыш иш козголгон болсо же ошо кылмыш иш боюнча соттун чечими болсо, анда карыз жоюлбайт. Андан тышкары, эгер кылмыш иш эмес, жөн эле соттун салык төлөш керек деген чечими болсо деле карыз кечилет. Бул жерде негизи үмүтсүз карыздар да көп. Бул бир четинен ошо кээ бир ишкерлер мындай бир ошо карыздан эме кылып туруп, бирок жакшынакай иштей турган ишканалар бар. Ал жерде канча жумушчу орундар бар. Андан тышкары 2022 жылга чейинки убакытты салык текшерүүдөн бошотолу деген дагы бир норма кирип атат. Ал жерде дагы кылмыш иш козголгон болсо, же ошол күч органдардын кайрылуусу менен текшерүү болот. Андан тышкары ошо болбойт деген дагы бир салык төлөөчүлөргө мындай жакшы колдоо болуп жатат да. Мына кечиресиз, салык боюнча карыздарды кечүү кайсы салык түрлөрүнө тиешелүү болуп жатат? Бүт салыктар боюнча. Бүт кандай бир салыктын түрү болсо, ошонун баары ошо 22 жылга чейин кечилип жатат. Андан тышкары айыл чарба тармагына дагы колдоо максатында 3 жыл жер салыгы бошотулган. Ушул бошотуу 2030 жылга чейин узартылып жатат. Бул мындай айтканда биздин айыл чарба тармагыбыз буюрса дагы бутуна жакшылап туруп, ошол жана суу маселеси бүт көйгөйлөрдү буюрса ошо 30 жылга чейин чечип, ага чейин болсо ошо жер салыгы кичине болсо дагы ошо дагы бошотуу жеңилдик болсун деген максатта. Мындан тышкары ошо жана бирдиктүү салык боюнча дагы айтып кетсек, зергер тармагына дагы көңүл бурулуп жатат. Анткени мына Кыргызстаныбызда 20 тоннадан ашык ошо жылына алтын өндүрүлөт да. Буюрса ошо зергердик, биздин ата мекендик ошо тармакка дагы бир колдоо болсун деп, биринчиден ошо бирдиктүү салыкта дагы негизи 4% накталай эмес 2% болсо, алардыкы жана 30-50 миллиондон ашат да негизи көбүнчө обороттор. Анан аларга 0,25% ставка болуп жатат. Бул мындай айтканда дээрлик 10 эсе төмөндөтүлүп жатат. Негизи көпчүлүк биз ошо жолугуп дагы ошо бир анализ дагы бар, көмүскөр экен да. Ошондуктан аларга да кайрылып атабыз, жакшынакай коркпой ошо иштегиле, мына төмөндөтүлгөн ставка берилип жатат. Эң башкысы ошо ачык иштегиле деген маселе болуп атат да. Bundan тышкары сатуудан алынган салык дагы төмөндөтүлүп жатат. Биз жана патент отпайбызбы, өзгөчө зона болобу, же төмөндөтүлгөн бирдиктүү салыкта ставкалар 0, 0,5. Аларга сатканда жана чоң компаниялар, импорттоочу же өндүрүүчү, алар сатуудан алынган салыгы 3% болчу, накталай болсо, накталай эмес 2% болсо. Ошону 1%тан төмөндөтүлүп жатат. Тийиштүү ошо 3-2 болуп калат, 2-1 болуп калат. Анан дагы ошо нормаларыбызда бизде мал боюнча дагы көп маселе болду. Мына түштүк жакта Өзбекстанга экспорт кылып, малды саткан ишкерлер дагы көп экен. Ал жерде дагы тийиштүү текшерүүлөр болуп, кээ бир учурларда баалар төмөн көрсөтүлгөн, ошо салыкты азыраак төлөйүн деген. Кээ бир учурларда биздин дыйкандардан малды сатып алганда тийиштүү документтери жок болуп калып, бүт мындай айтканда кирешенин, анан чыгымдын айырмасынан эле төлөш керек болчу. Бул жалпы режимде пайдадан алынган салык 10%. Бирок ошо тийиштүү документтер жок болуп, биз толук бүт баасына ошо салык төлөш керек деген талаптарды коюп, бул эми мыйзам чегинде. Бирок ошол эле учурда туура алар деле айтып атышат, мына депутаттар дагы жогорку кеңеште Айсара Нышанова, Абдибаева, Илим Кубанычбеков деген депутаттар сунуш берип, көп депутаттар ошол маселени чечип салалы,
туура эми көйгөй болуп калыптыр. Документтери кээ бир учурларда жок, бирок алар эми дыйкандан сатып алышкан, айырмасынан төлөш керек деп аябай көп талкуу болду жогорку кеңештен. Анан мындай компромисстүү бир чечим кабыл алынды деп ойлойбуз. Ал жерде ошо негизги карыздын 20%-ын төлөсө 80% кечилет жана пеня санкциясы да толук кечилет деген мындай чечим болду. Бирок бизде кандай потенциалы бар мисалы продукцияларды биз колдоп, мындай айтканда өзүбүздү камсыз кылган, мүмкүн болсо экспортко чыга тургандагы шарттарды түзүш керекпиз да. Анын ичинде мына тигүү тармагы, жана айтып кеткендей зергер тармагы. Анткени мына 20 тонна чыгарып, ошонун кандай бир бөлүгүн ошол зергер, зер жана буюмдарды чыгарганга камсыз кылсак, ал жерде мындай акча көбүрөөк, мындай наркы көбүрөөк сатканга мүмкүнчүлүк болот. Жумушчу орун түзүлөт, легалдуу иштешет, камсыздандыруу төлөмдөр төлөнсө, эртеңки пенсиясы жогорураак болот деген ушундай маселелер да. Анан жакында эле мына фасоль боюнча дагы келишти биздин ишкерлер. Бир компания мурун 25 өлкөгө экспорт кылса, азыр болгону 3-4 эле өлкөгө кылып калыптыр. Анткени атаандашуу аябай катуу дейт. Дүйнө жүзүндө ошо биз дагы мындай экспорт кылып, анан биздин фасолюбуз аябай сапаты жакшы экен да. Бирок Аргентина, Египет тарабынан азыр дүйнө жүзүндө аябай көп алардын сапаты мындай төмөнүрөөк экен, бирок баасы аябай төмөн болгондуктан ошол көп ошол өлкөлөргө алар сатып калышыптыр да. Биз ошо 25 өлкөдөн 3-4 эле калып калыптыр. Ошондуктан бир ойлор болуп атат, буюрса мүмкүн ошо кайсы ошо тармактарды колго мындай колдоо бере алсак, ошолорду мындай катуу мамлекет деңгээлинде колдоп, мындай бир чараларды көрүш керекпиз да. Салык жеңилдиктери аркылуу экономиканын кайсы бир секторлорун, кайсы бир тармактарын колдоо боюнча да саясат жүрүп аткан турбайбы да? Буюрса, ошо эми салык деген бул бир эле салыктан эмес, бул башка мисалы ошол эле жеңилдетилген насыяларды бериш керек. Дагы бир башка колдоолор, бирок албетте салык деген бул биринчилердин бири деп айтсак деле болот да. Ошол учурда мына ушул салык кодексине киргизилген толуктоолор менен өзгөртүүлөрдүн негизинде киргизилген мына ошол салык жеңилдиктеринин мындай бюджеттин киреше бөлүгүнө таасири тийиши мүмкүнбү? Бул жерде мыйзамда жана карыз кечүү деген маселе бул негизи планда жок. Бизде планда деген ошол жыл сайын ким товар өндүрөт, импорт кылат, кызмат кылат, жумуш кылат деп мындай өзүнчө анализ менен план коюлат да. Албетте эми карыздарды өндүрүү деген бул дагы планга кошумча жакшы мындай булак десек болот. Бирок бул жерде мен айтып кеткендей, карыздар көпчүлүктө бул жана өндүргөнгө кыйын же үмүтсүз карыз, бул 6 жылдан жогору болуп кеткен карыздар. Анан кээ бир учурларда бир жакшыны айтып кетейинчи. Бизде ошол импорт кылып атканда Евразия экономикалык биримдиктин ошо мыйзамдарына ылайык импорт кылып атканда бир четинен жакшы мындай жеңилдик бар. Мисалы импорт кылгандан кийин эмки айдын 20-чы ошол эмеге чейин, күнүнө чейин салык төлөсө болот. Кошумча нарк салыгын импорттун. Бирок бизде ошо мындай айтканда туура эмес иштеген адамдар ошо биздин жөнөкөй жарандардын паспортун же жоготуп алгандардын же алдап-салдап канча бир кичинекей бир акча төлөп коюп паспортун алып алдап жеке ишкер ачып, анан ошо мисалы 2-июль деп коелу, ошол августтун 20-сына чейин, мындай айтканда дээрлик 50 күнгө чейин мүмкүнчүлүк бар. Ошол жерде импорт кылып ошол жарандын атына ачылган жеке ишкерге, анан алар жок болуп кетишет. Бизде болсо ошол жөнөкөй жаран. Ошондойлор абдан көп. Канча ошо үй бүлө бузулуп, канча кыйналып, ушундай учурлар көп да.
депутаттар дагы көтөрүштү. Ал жерде ошол жарандарга биз эми мыйзам чегинде ошол жеке ишкер болсо ага талап кылабыз да, салыкты төлөңүз деп. Ал болсо ошо паспортун берип же ишеним кат менен ошо ачып алышкан. Ал болсо билбейт ал товарды ким алып келген, кандай алып келген. Буну айтканда ошо жана мошенник, жана эмелер да, туура эмес адамдар да, ошолор ошондой учурлар да көп. Буюрса ошол мыйзам менен биринчиден ошол карыздарды дагы кечип атабыз. Ошол жарандардын. Албетте ал жана кылмыш иштер деле бар. Ал өзүнүн нугу менен кете берет. Жана мыйзам бузган негизи ошол жана адамдарды жоопкерчиликке тартып, бирок бул жерде ошол кимде карыз болуп калса, ошолорду да кечип кетебиз. Андан тышкары келечекке болсо биз ошо жаңы компания, жаңы ишкер болсо, тобокелчиликтер бар болсо, аларды импорт кылып атканда дароо ошол кошумча нар салыгын төлөттүрүп атабыз. Же депозитке коюп, же ошол кошумча нар салыгын дароо төлөттүрүп атабыз да, ошондой жанакындай көйгөй болбосун деп. Товар кирип туруп, анан жок болуп кетет, салыгы да төлөнбөй калат, анан жөнөкөй жарандар да кыйналып калышат. Демек жана импорт менен алектене турган компаниялар депозит койбой туруп алып келе турган болсо, ошондой жол менен кирген товарлар аткезчилик же болбосо контрабанда жолу менен кирген товарлар катары саналышы мүмкүнбү? Жок, алар кирбей калышат. Мындай айтканда, товарды биз киргизбей коебуз. Эгер жана тобокелчиликтүү жеке ишкер же компания болсо, анда биз товарды өткөздүрбөй, биринчи салыгын төлөттүрүп, анан өткөзөбүз да. Эгер жакшынакай компания болсо, анда өткөзүп, эмки айдын 20-сына чейин жакшынакай төлөй турган шарттар кала берет. Анткени алар көп жылдан бери иштеген компаниялар, өзүнүн мүлктөрү бар. Мисалы, эгер төлөбөй калса, анда бизде ошол мүлктөрүнөн мындай айтканда талап кылып өндүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Маек коюп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен бүгүн конокто мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков мырза болду. Бүгүнкү маегибизде биз салык кодексине киргизилип жаткан жаңы толуктоолор жана өзгөртүүлөр жана ага байланыштуу бир топ жагдайларды талкуулап маектештик. Маекти мен журналист Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.